Кутмандуу таңыздар менен урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар. Биз адаттагыдай республикалык штабтын пресс борборунда өзүбүздүн саат 9-га белгиленген брифингти баштоону туура көрүүдөбүз. Бүгүн биздин пресс борбордо Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Оразалиев Алмаз Кыдырмаевич кечээ күнүнкү Бишкек шаарында болуп өткөн абал боюнча, кырдаал боюнча кыскача маалымат берет жана кандай учурлар катталгандыгын дагы белгилейт. Биздерди бул түз эфирде сиздер ЛТР телеканалы аркылуу Пирамида, КТРК, Алато 24, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ, ЛФМ жана ЛТРдин YouTube каналы аркылуу, Фейсбуктагы Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радио баракчалары аркылуу түз көрүп уга алсаңыздар болот. Доброе утро, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем нашу традиционный брифинг, который запланировано было на 9 часов. У нас сегодня в пресс-центре заместитель министра внутренних дел, комендант города Бишкек Оразалиев Алмаз Кыдырмаевич. Алмаз Кыдырмаевич, сөз сизде. Рахмат, Жеңіс мырза. Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары. Бир сутка аралыгында Борбор калаада болуп өткөн акыркы маалыматтарды каралайм. Азыркы учурда борборубуздун абалы туруктуу, коомдук коопсуздук кырдаал көзөмөлдө алынып, жарандардын коопсуздугун камсыздоо максатында ички иштер органдарынын кызматкерлери жана куралдуу күч аскерлери тарабынан тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлдү. Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө кырдаал учурунда коомдук коопсуздукту сактоо максатында бардыгы болуп 120 пост коюлду. Комендант саатынын учурунда 1000ден ашык ички иштер органдарынын жана куралдуу күчтөрдүн өздүк курамы кызмат алып барып атат. Комендант саат жаралгандыгына карабай, коюлган талаптарга баш ийбей, көчөдө жүргөн 119 адам кармалган, анын ичинде 104 эркек, 15 аял. Алардын ичинен чет өлкөдөн келген жарандар 5-өө райондук ички иштер башкармаларына жеткирилген жана 67 протокол түзүлдү. Бардыгы катталган кылмыштар Бишкек шаары боюнча 28, анын ичинде 21 ачылды. Коомдук жайларда жана көчөлөрдө бир да кылмыш катталган жок. Патрулдук милициялар учурунда көчөтүлгөн режимде иш алып барууда. Ар кандай кырдаалдарды биздин жарандарга жардам берип, ар бирине сыйлоо мамиле жасашат. Ошону менен бирге шаар тургундарынын гигиеналык эрежелерди сактап, коменданттык саатта коомдук тартиптерди бузбоого чакырат. Коммуналдык тейлөөдө дүкөндөргө, дарыканаларга жана башка зарыл болгон жерлерге баруу керек болсо, маршруттук кагазга дарегин тартып көргөзүп барып келсеңер болот. Өзгөчө кырдаал учурунда жана коменданттык сааты улгайган ата-энелерди жалгыз калтырбоого чакырабыз. Себеби коронавирус инфекциясы эң биринчи ирети дал ушул категорияларга адамга тез жугушу мүмкүн. Андан тышкары айтып кетчү маалымат, комендатура тарабынан электрондук түрдө бериле турган пропусктарды берүү максатында иш алып барууда. 1-2 күнүн ичинде ошо пропуск берүү системасын электрондук түрдө өткөзөбүз. Уважаемые жители города Бишкек, хочу довести до вас оперативную обстановку по городу Бишкек. Значит, за нарушение комендантского часа прошедшие сутки было задержано 119 человек. Из них 104 мужчины, 15 женщин, 5 граждан иностранных государств. Все они были доставлены в районное управление внутренних дел города Бишкек. Составлено 67 протоколов. Уважаемые жители города Бишкек, хотел бы обратиться к вам с обращением. День и ночь сотрудники милиции, военнослужащие вооруженных сил Кыргызской Республики работают для того, чтобы обеспечить вашу безопасность. В первую очередь, это зависит от нас самих, наша безопасность, распространение коронавирусной инфекции. Если мы не будем сознательны, тогда она коснется нас каждого. Хотел бы обратиться к тем, кто заботится о своих родителях.
на сегодняшний день я считаю, что родителей нельзя оставлять одних. С ними должны быть дети. Почему? Потому что коронавирусная инфекция в первую очередь поражает наших пожилых граждан. Уважаемые граждане, уважаемые бизнесмены, уважаемые предприниматели, в течение нескольких дней мы переводим выдачу пропусков в электронный оборот. Поэтому я еще раз хотел бы повторить, мы все работаем в форс-мажорных обстоятельствах. Поэтому, если есть какие-то недостатки, да, мы приложим максимум усилий, чтобы их всех исправить. И я считаю, мы это сделаем. Вместе с вами, уважаемые наши жители города Бишкек. Спасибо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, биздин пресс борбордо Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Оразалиев Алмаз Кыдырмаевич болду. Бишкек шаарындагы кечээки абал боюнча, түзүлгөн кырдаал боюнча негизинен маалымат берип кетти. Бизди түз эфирлерден ЛТР телеканалы аркылуу, КТРК, Ала Тоо 24, Ынтымак ТВ, Ош ТВ, Пирамида ТВ, ошондой эле Кыргыз радиосу, Биринчи радио, ЛФМ, мындан сырткары кабар маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛТРдин YouTube каналы аркылуу, Facebooктагы Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радио баракчаларынан угуп көрүп алдыңыздар. Чоң рахмат.